жатсам эле анан тепти төш жакка. Тепкенде көз жумуп сезбей калдым да денемдичи. Анан 2-3 жолу удар тепти. Анан бара калсам эле бет тоздойт. Бетке чапканда эле кичине өзүм жоготкон судум көз караңгылап. Шишип жаткан. Мына мачасы. Мына санчаска которуп, бул больницага которуп аткан кебетеси. Улуттук гвардияда аскердик милдетин өтөп жаткан 18 жаштагы жоокер аяосуз сабалып, учурда ооруканада жатат. Малым болгондой окуя 15 ноябрда болгон. Ал эми жоокер улуттук госпиталга 22 ноябрда келип түшкөн. Тышта жүргөн болчумун 15. СКС көтөрүп жүргөн болчук анда. Анан ротага кирип СКС тапшырабыз деп кирген болчук. Кирип эле түз турла дегенден түз турганбыз. Анан мен сержант карабисем эле сержант эмне түз тура албай атасың дейт. Анан басып келди жаныма эмне тура албай атасың дедим. Никак нет десем. Керсейсиң го деп сушилкага кириш деген да. Сушилка кийим сактоочу жергечи. Анан кирсем эле өпөр эле жөп принять деди. Анан жата калып эчтеке кылбайт го деген ой менен жата калгам. Жатсам эле анан тепти төш жакка. Тепкенде көз жумуп сезбей калдым да денемдичи. Анан 2-3 жолу удар тепти. Анан чыгып кет деди. Ротага барып эле ошентип анан ошондо кеч эртеси эле ооруй баштадым. Өзүм шаймам жок, кыймылдагым келбей, туалетке барып десем ошондой болду элечи. Кантип эле ошентип түшкө чейин жүрүп алдым. Такыр шаймам жок, ошентип жүрдүм. Уборкада болуп калган суббота болчу. Уборкага балаларды айткам, жигиттер кичине мен ооругансып атам, анан кичине көзгө көрүнбөй кыймылдап коюп турайын деп кыймылдап жүргөм, кээ бир балдарга жарандашыпчы. Анан дагы бир сержант бар болчу. Ал сержант деген эми ачкыч сурап келген болчу. Эми саат бар экен да, мен сейф карачумун анда. Барып эле ачкыч жок болчу, мен дедим бербе дегенмин да сержантымчы. Ачкыч жок болчу десем эле, сенде экен сурадым, алып кел деп атпа. Пошлатымда болчу ачкыч. Барып алып келе атсам бергелишип атпа. Бара калсам эле бет тоздойт. Бетке чапканда эле кичине өзүм жоготкон судум көз караңгылап. Басып барасам эле жамбашка тепти, эмне баса албай атасың дейт. Барып эле ачкычын алып бердим. Анан көпкө чейин жүрүп алдым. Досума, балчаныма көрсөттүм. Мындай кан сыйып атам, эмне кылыш керек десем, сен ооруп атыпсың, бас деп. Сержант бар болчу. Ошо сержантка алып барып эле бас, сен апарыш керек санчаска деп апарып санчаска эметишкен. Анан госпиталга келип эле эметкен болчу, көрүнгөн болчу, эртеси келип жаткыла деген. Барып эле ротага жаттым, ротага жатып эле эртеси келип эмеге бардык, Койташка. Койташтын госпитали, военный госпиталь дейт экен. Ошол жака барып 3 күн жаттым. Аяктан шишип, эки колум батпай калып, чилейип кеткен эле шишип кадимкидей. Аяктан чыгарып бир күн кечке биякта жүрдүк. Место жок экен, анан санчаска барып кайра жаттым. Санчаска жатып эле эртеси келип биякка жаттым. Ошондо сени урган сержанттардын аты жөнүн билесиң да, айта аласың да? Ооба. Сержант Аманкулов менен сержант Карыбаев болчу. Ошол эке да. Алар эч кандай себеби жок эле ошол нерсени кылышты да, Ошондой болуп калды. Мен ошо түз тур дегенде түз турбай карап койгон болчумун ошондочу. Ошондон эметип коюшту да. Ага чейин деле көп балдар ошентип аяк жүргөн болчук. Ошол болуп калды, ушундай болуп калды азыр. Жоокердин апасынын айтымында баласын сабаган сержанттар аларга келип кечирим сурашкан. А бирок менин баламдын ден соолугун кийин мурдагы калыбына кайтарат деген суроого жооп таппай отурат. Мен мына жети балам бар, же жашаган үйүм жок. Бул бала менен эптеп мына ушуга ишенип отурган ушу бала бирдеме кылып оокат кылат, бизди тартып кетет деп. Жети бөбөгүмдү мен алдыга тартам, ушактан желек кайтарсам, үй алам, окутам, ама өмүр бою мал багып жүрүп өтөсүңөрбү деп ушака келген ошо үмүт менен. Эми үмүтүм бар талкаланып мына монтип оорукчан болуп калды. Кудайдын бетине калсын, мен деле айыгып кетсин деп атам. Эгер айыкпай калса, ушул бойдон инвалид болуп калса, ким жооп берет буга? Эгер бөйрөгүн алмаштырыш керек болуп калса, мен өз бөйрөгүмдү, өз жанымды бергенге да мен макулмун азыр, макулмун. Эмне кылса да айыктырып берсинчи мага баламды. Буга чейин эч жери оорубайт эле, ден соолугу үчүн. Буга чейин мына армияга кетип аткан баланы мен силерге айтып атам, 5-6 жолу текшертти больницадан врачтар, караколдун врачтары текшерди, балчыдан текшерди. Ошол жерден чыгат эле балаңар оорукчан экен, келгенге болбойт армияга деп. Илгеркидей деп мен силерге айтып атпаймынбы, илгеркидей эмес экен аз кыз. Илгери жүрү деп, армияга жарайт экенсиң, мылтык кармаганга, жүр кеттик деп эчитип кетип калгандай эмес азыр. Азыр бүт бар досконально монтип текшерип турган алып келет экен.
Орукчан болсо келбейт эле армияга. Орукчан баланы наскварди албайт эле. Анан оорубай туруп келген баланан туруп туруп эле присяга бүткөндөн эле эмне кантип орукчан болуп калабы. Нефрит деп дарылап жатышыптыр. Шишигени кетпей эле болчу. Мен 20 келгенде шишиги тарай элек нефрит деп анализ кылып врачтар дарылап аттыр. Келип мен тияка чуркап барсам деген табарсыз жарылып кеткен деп айтты. Бир врачка барып көрсөсөк, эже табарсыз жарылып кеткен деди. Бөйрөгү жанчылып калган деген. Мен ошол жакта состояниямды көрсөңөр, мен давлениям көтөрүп, жыгылып, өлүп калаздадым, калчылдап, өзүм араң келдим. Сопсонун балам кандайча табарсыз жарылып кетет, эмне болду деп такыр өлүп калаздадым. Андан кийинкиси мына акыбалы могу. Бул деген өзү орукчан болчу деп туруп эле чыгарып, үйүңөргө алып кетерле, өзү орукчан болчу деп. Келечеги кайда мунун? Эмне болот? 3 килограмм өйдө көтөргөнгө болбойт экен бөйрөгү ооругандар. Буту колу муну ким жооп берет, могачы ким жооп берет? Мына мен сүйлөшүп аткан ар бир сүрөттөрүм бар, баары бар. Мен кайрыларым ташип абабыз карап тастыктап неметип берсин, бул сопсо мына ушундай сопсо бала ушинтип орукчан болуп калабы. Муну дальнейший мына командирлер келди, өз катарыбызга кошуп алабыз, бөйрөгү айыгат, эже жакшы айыгып кетет, биз өз катарыбызга кошуп алабыз дейт. Бөйрөгү ооруган бала ушул ойнон инвалид болуп калса өз катарына кошушабы, алышабы өзүлөрүнүн катарына. Орукчан баланы өзүңөр айтып атасың, мынакей бөйрөгү ооруйт экен деп. Мына орукчан болуп калды, эми албайт да армияга, чынбы? Туура эмес лечение кылат. Биз деген келип УЗИге көрсөтүп, чуркап, эми избиение бар деп тастыктагандан кийин мына назначениясын могу жакта врачтар алмаштырды. Тияктан урологдор жазып берди, алмаштыргыла назначениясын деп. Бул бала алмаштырышты. Биякта диагнозу нефрит. Нефрит. Нефрит деген суук тийгенден анан деген жанагы неме болгондо болот дейт. Көп басып жана неме болгондочу. Бул келечек алдыда жап-жаш бала, келгени 1,5 ай боло элек армияга. Анан кандайча нефрит болот, түшүндүргүлөчү. Заболевание нефрит деген бул тяжелый оору экен. Бул деген уже кан сийгени мынакей 16-сынан бери кан сийип атыптыр, ушул убакка чейин эле мына мачасы мутный дагы эле. Кызыл мына разноцветный сийип атат. Бир туруп кызыл сийип атат, бир туруп күрөң сийип атат, бир туруп капкара сийип атат, бир туруп розовый сийип атат, бир башкача сийдиктер чыгып атат да. Кечирим сурап келишти командирлер. Демек сабалганы чын дешти. Сабалганы чын, тиги балдар келип кечирим сурап аткандай чын да, мен оюман чыгарбай элем да. Тиги балдар келип кечирип коюңуз эже, бизден кетти деди. Сурадым, эмне себептен бир көлдө бир кырысынан жашап, эмнеге сабайсыңар дедим. Макул тентек кылып туура эмес кылса колго чап, бутка чап болот. Макул үйдөгү сабагандай эле колго чап, бутка чап, акырын чапсаң болот да дедим. Жаткызып ал, упорго жаткызып ал, ичке тепкилеген бул өнөрбү? Жакшы оокатпы? Ал эми дарыгер Искендер Рыскуловдун айтымында учурда жоокердин абалы туруктуу. Ал сакайгыча дарыгерлердин көзөмөлүндө боло турганын билдирди. Эми состояние среднетяжелый. Башына келген анда отектор кетти, бирок слабость есть. Изменение цвета мочи, зарасын кан өзгөрүүсү дагы эле бар. Бул диагнозда лечение долгий болот. Эффекти мындай постоянно наблюдать этип турабыз да, ошондой болуп атат. Лечение болуп атат. Острый гломерулный нефрит. Биздин редакция бул маселе боюнча Коргоо министрлигине кайрылганыбызда бул факты боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатканын билдиришти. Ошондой эле аскер бөлүктүн кызмат ордундагы аскер кызматчылар жоопкерчиликке тартылганын кошумчалашты. Азыркы учурда бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын командачылыгы тарабынан кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, аскер бөлүктүн кызмат ордундагы аскер кызматчылары жоопкерчиликке тартылып, белгиленген тартипте кызматтык иликтөөнүн материалдары Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына жөнөтүлдү. Гүлзина Каныбекова, Нурбай Самырбек уулу, Борбордук телеканал, Бишкек.